кантем жүрөгүмдү ооруттуң о кантем. Кыялымда болчу да мен элдер менен сүйлөшүп отурсам депчи. Бардык ырдын бир эле куплеттерин билем. Мирбек Атабеков айкебиз менен дуэт ырдайм деп кыялданам да. Терс пикирлер дагы айтылат экен, алар сени капалантып койбойбу? 12 жашымда көрбөй калдым да, чындап элечи. Болор иштейсиң да ошондо, Ажем куш сөйлөп сезим күчөттү, дагы бир күн өттү, сенсиз жок түн өттү, сагынтып жүнөттү. Өзүм көзүмдөн уялып, көп жактарга аралашпайт болчумун да. Комдар айтып беришет да, бирдекени таппай калсаң деле ыйлай берчи, бирдекени айтпай койсоң деле ыйлай берчи депчи. Мен, например, апамды сагындым азырчы. Мама, в моем сердце я твои целую руки. Ага чейин мен ойлочумун, мен эле көрбөй калдым окшойт. Башында эле ушул нерсени алдын алса болот белең. Дайыма эле шайыр жүргөн болом. Уйкум келбесе эле болду, мен деген настроением жок болуп калбайт. Буюрса максаттар көп. Салам достор, сиздер Медиордо YouTube каналын көрүп жатасыздар. Алдыда кызыктуу маек болот, андыктан каналдан алыстабаңыздар. Алгач мен сиздер менен бүгүнкү төрүбүздүн конокторун тааныштырып өтөйүн. TikTok жылдызы ырчы десек да болот, жаш таланттардын бири Ажарлуу айым Сүйдүмкан Кабылова бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле аны коштоп берүү үчүн музыкалык аткарууларын таланттуу жигиттерибиздин бири Манас Улукбек бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, кандайсыздар? Сүйдүмкан, алгач биздин көрүүчүлөргө деле кызык болуш керек, өзүң жөнүндө айтып берсең. Өзүм жөнүндө, менин атым Сүйдүмкан. Баткен областынын Сүлүктүү шаарынан болом. Жашым 22-де. Азыркы учурда мен шаарда, Бишкекте, ресторан Фрунзеде кухняда жумуш кылам. Ошол. TikTok менен алектенем. Ушул тууралуу сурайынчы, себеби мен сизди биринчи жолу ошол TikTok тармагынан көрдүм да. Болгондо дагы жагымдуу музыкаларды аткарып чыгып жүрүптүрсүз. Канча убакыт болду TikTokко киргениңизге? TikTokко киргениме 2 ай болоюн деп калды окшойт. Мага TikTokко киргениме себепчи болгон менин Эльвира деген подружкам ал болсо, башында өзүнө TikTok тартып баштаптыр эле. Анан мага дагы сунуш кылды. Сен дагы мен менен бир видео тартып, ошо тартылбайсыңбы деп. Анан мен болсо, мен негизи эле мындай ойлончумун да, кыялымда болчу да, мен элдер менен сүйлөшүп отурсам депчи. Элдер менен мындай хотя бы прямой эфирден болсо да сүйлөшүп көп адам менен отурсам деген ойлоно берчимин. Билбейм, ошентип эле Эльвира эже мага айтып калды. Эми макул болуп бир видео тарттык. Анан жакшы эле болуп, кийин болсо экөөбүз чогуу видеолорду тартып жүрдүк. Көзү көрбөгөндөрдүн жашоосу боюнча элдерге мындай кенен жайылтып, көзү көрбөгөндөр мындай жашайт, мындай кылат депчи. Мен аккаунт ачып беришти. Оператор кыз ачып берди мага. Анан ал аккаунттан болсо ырдап киргизип баштадым. Анан мүмкүн болсо азыр дароо эле музыкалык аткарууга берсек кандай дейсиз? Макул, мен ошол жакта бир жакшы элдин баарына тарап кеткен ырлар бар. Ошол ырлардан бирөөсүн атап берейин. Азыр мен сиздерге маркум Бекжан Темирхан байкебиздин Кантем деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Баштадык анда. Сен жүрөгүмдүн тандаган элең, көңүлүмдү байлаган элең, махаббатым арнаган элең жаным. Мен көзлөрүңө сенин арбалган элең, карегиңе кошуп айланган элең, сөздөрүңө балдай алданган элең жаным. Кантем жүрөгүмдү ооруттуң о кантем, сезимдери менин соолуттуң о кантем, сагынганда кээде жүрсөң эсте
Баарына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Баарына белек, баарына сонун маанай. Остор. Sen kankenimde öçüp жүрөктөн Кантсем токтой тойлор жүдөткөн Кантсем келет таттуу мүнөттөр жаным Сен бакытыңды издеп кеттиң башкага Мурдагыдай көзгө карап баштаба Чыдай жүрөк оруп жатса да жаным Кантем жүрөгүмдү оруттуң го кантем Сезимдерим менин соолуттуң го кантем Сагынганда кеде жүрсөң эстеп жаным Кантем унутайын дегенимде жолуктуң го кантем Урган жүрөктү оруттуң го кантем Сүйбөйт элем кыйнарыңды билсем жаным Азаматсыз чыгармачылык ийгилик каалайм сизге. Сүйдүм кана айтсаң, негизи эле ушул TikToктон мен көргөнүмө, байкаганыма караганда Бейжан Темирхандын, маркум агабыз Бейжан Темирхандын ырларына жакын окшойсуң, э? Ооба. Анткени мен мен өзүм оюм боюнчачы Бейжан Байкенин үнү менен менин үнүм экөөбүз окшош эле да, бирок аныкы мындай мужской, меники болсо женский болуп элечи. Ошондой кылып прям катуу ырдап ырдагам. Жакшы. Прямойго дагы көп кирет окшойсуң, э? Мен улам карап аттым. Анан баягы келген комментарийлерди угасың да? Келген комментарийлерди ооба телефонумдан угам. Терс пикирлер дагы айтылат экен, алар сени капалантпайбы? Жок, мен ал нерселерге мен маани бербейм. Такыр андай нерсе, мындай эстеп угуп коемдун комментарийлерин баары окуйт да телефончу. Окуп берип атканда баардык комментарийлерди окуйм, анан тил угам көп эле болот. Сөгүнгөндөр болот, анан ороно алып, анан мынтесиң, тинтесиң дегендер толтура да. Бирок деген мен алар не дегендери кайра башкалар жакшы жаса унутуп калам да. Жакшы. Көбүнчө кандай суроолор берилет? Мага көбүнчө эң көп берилген суроо мага 70, даже 80% дейм, адам көзүм боюнча сурайт. Аны туура эле кабыл алып атышың. Ооба, аны туура эле кабыл алам. Аны деген мен бир күндө, например, 2 саат эфирде отура турган болсом, 2 саат эфирде мен деген почти 1,5 саатын уже көзүмө кетирем. Жакшы. Негизи эле бул деген эми сыноо да, Кудайдын берген сыноосу. Ар бир адамдын башында сыноо бар. Анан аны туура кабыл алыш керек. Бул нерсе тууралуу сурагым келип атат. Негизи эле ошол көзүңдүн дарты качан пайда болду? Же тубаса ушундай? Негизи төрөлгөндө эле бар болчу экен көзүмдө диагнозчу. Анан жакшы эле болгон да. 4-5 жашымдан баштап уже көзүмдүн карегимдин үстүнө ак түшүп баштаган. Бир көзүм элечи. Ошентип баштаган. Анан болсо врачтарга барганбыз. Врачтарга барганда алар очки жазып берген, очки менен жарып жашынакай көрчүмүн. 12 жашымда көрбөй калдым да, чындап элечи. Көрбөй калып, кадр сыртында сүйлөшүп калдык да, айтып калдым го, ойноп бийлеп ырдап жүргөн эле кыз болчумун, береке битогунда дагы бар элем депчи. Ооба, мен кичинекейимде ошол жакта бар болчумун. Бийлечимин ал жакта. Ошол себептен дагы болду окшойт деп ойлойм да, анткени билегенде, ооба, билегенде деген ар кандай кыймылдарды жасайсың, секиресиң, башың менен кыймылдап, ушундай да. Анан ошол үчүн дагы болду деп ойлойм. Башында эле ушул нерсени алдын алса болот беле, мисалы 4-5 жашында деп
айта албайсың? Жок, башында биз деген менин көзүм уже жакшы көрбөй баштаганда ата энем Кыргызстанда эле врачтарга алып барганда, алар болсо мага диагноз кое албай коюшкан. Эмне экенин айта албай коюшкан да, кандай, эмне үчүн андай депчи. Катаракта дей беришкен да башында. Катаракта десе, мамамдар айткан, алдырып салсак болбойбу, азыр эле катарактаны алса болот го десе, айтышыптыр, бул азыр жаш. Бизге деген эми башында саат дебедимби, башында 5 жашымда келгем, баргам врачкачы. 5 жашымда барганда айтышыптыр 12 жашында келгиле. Азыр бунун тамырлары жаш депчи. Операция болбойт деп. 12 жашта барсак, анан дагы бир аз чоңое берсин деп айтып эле көрбөй калгам. Баягы ойноп күлүп жүрүп эле анан 12 жашыңда көрбөй алган катуу тийген болуш керекчи. Анчалык эле бир аз болгон негизи. Где-то бир жумабы, бир айдай, может, ыйлаган болушум керек. Аны азыр унутуп деле калгам аны негизичи. Болгон. Бирок 12 жашымда ошо апам эме көз айыздер мектеп интернатын табып алып барган ошол жаккачы. Эме окубай калбасын, үйдө туруп калбасын деп. Анан алып барганда мен уже ал жактан көргөм да, агачы мен ойлочумун, мен эле көрбөй калдым окшойт, мен эле көрбөйм окшойт. Илачым болуш керек, көп эле апамдар айтып беришет да, бирдекени таппай калсаң деле ыйлай берчи, бирдекени айтпай койсоң деле ыйлай берчи депчи. Тил жака баргандан кийин уже мен көрдүм да, болду, бул жакта деле бар экен. Биз көп эле экенбиз депчи. Андан ошондон кийин уже көнүп эле кеткем. Негизи эле жана жумуш иштейм деп башында, эфирдин башында айтып калдым Азыр 6 саны аман болуп жүргөн адамдар деле өз оокатын таба албай эле жүрүшөт да. Бул нерсе албетте өкүндүрөт. Баары эмес албетте, айрымдары. Анан сага кыйынчылык келбейби? Жумуш повар болуп иштейсиң да ошондо, Эми поварга жардамчы болуп иштейм. Башында кыйналчык, ал жакта деген башкалар бизге мындай башкача көз караш менен карачы да. Биринчи жолу болуп атат алар деле биз мененчи. Анан көз көрбөгөндөр анан бир нерсесин алса, кайра ордуна койбойт да. Башка жерге коюп коет, анан аны таппай калып эле, издеп эле, кечке ошо бирдекени издеген менен убактың кетип калчу да. Анан ошентип жүрдүм. Сүйдүмкан, негизи бул операция кылуу жолу бар бекен? Операция кылуу жолу бар, бирок ага деген гарантия жок деп айтышат да. Эгер менин көзүмдү алмаштырыш керек, ошондо болот деп айтышат. Эгерде алмаштыргандан кийин кожабыз бири-бирине туура келбей калса, ал көз менен менин кожамчы, ошондо эме жөн эле эме болуп калбасын депчи. Көзүмө түшпөй калгандан кийин көзүм бар жерде эле ушундай калып калат да. Анан ал көз жөн эле чирип калат. Ошон үчүн жасатпай элем. Азыр музыкалык аткарууга кезек берсек кандай болот, Аябай көңүлдү көтөрөлү. Бул да болсо сыноо келгиле. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Азыр болсо апаларыбызды эстеп, мен, например, апамды сагындым азырчы. Апам Баткенде, Айылда, мен болсо бул жакта жүрөм. Апаларыбыз үчүн мама деген чыгарманы тартап берип коеюн. Мама, мама, в моем сердце я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой годами не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их разлуки так мне не хватало, Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало, Бог хранит тебя. Мама, нана, чему ты родная, нежная моя. И
вернешься на удачу, значит будутся мечты. В небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой годами старят, серебру в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше, мама, не найти подруги, Бог хранит тебя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше, мама, не найти подруги, Бог хранит тебя. Мама, нана, чему я? Ты родная, нежная моя. Мама, нана, чему да, и неповторимая моя. Бали, азаматсыз. Негизи эле ата энелерибиз аман болсун, бизди ушул убакка жеткизген. Ушул негизи студент кезде баягы үйдөн алыстаганда өзгөчө энелерибиздин баркы билинет эмеспи? Сизге кандай болду? Мага деле негизи ошондой эле. Мен бирок кичинекейимден апамдан, мектеп кезимден эле апамдар менен жашабай, ал жакта интернетте окучумун деп атпайм, 12 жаштанчы. Башында сагынып, кыйналып үйлөй беришим, мамамдар деле мени сагынып, кечке жума сайын келип турушчу да. Оштон Баткенде мен Камчаткада жашайм да, бирамчы. Ошол жактан Ошко чейин 7 сааттык жол. Ар жума сайын мен келип, 5-күнү кечинде келип алып кетчи. Воскресенье күнү кайра алып келип койчу. Ушинтип сагынып жүрүп күндөр өткөн. Сидимхан, сенин иштеп атканыңа ата энең каршы болбойбу? Кыйналып каласың, жөн эле койчу кызым деп. Жок, мен ата энем негизи каршы болбойт. Эң негизгиси түз жүр, жакшына жүр, эрте үйгө бар. Анан бир жака чыгып, мындай ашыкча бир жака чыгып атсам деле сөз мен апама айтып коем. Апа, мен кетип атам ушул жака, ушунча саатка деп. Азыр эми чыгармачылык тууралуу сурагым келип атат. Ырларды жаттаганда кыйынчылык жокпу? Ырларды мен негизи чынын эле айтайын, мен баардык ырдын бир эле куплеттерин билем. Припевтер мененчи, калганын билбейм. Постоянно ушундай боло берет, бирдеке бир жактан ырдаганда деле бул ырларды бир ырды канча жол ырдап жаттайсың? Бир ырды мен кечке угуп атып, кечке прям угуп берип анан жатташым мүмкүн. Ал деле жакса, жакпаса биринчи куплетин дагы даже припевин жаттай албай калам. Кечке угуп жаттап аткан ырлар менен дагы бир атканы болсун сенде. Көрүүчүлөр сыйсап турган болуш керек, Ооба, менин TikTok көрүүчүлөрүмдүн аябай мага койгон талап ыры ушул ырдарды билейин, себелеп. Аралашып апапак күлгөн, Айдай жүзүң мени сүйдүрөт, коштом ырдап гитара күйсүн. Алган сайын мени күйдүрөт. Сенин элесиң, сезимиме кол
кара менин деңиздей обонума кол койгу жолу анчалыкка сен мени жеткизбей кайрылып койчу мага бир жолу senin neresi sesimimde kol salıp baygırıp gelesi hırda gitar gündüm o hırda suyundum sesimimde kol salıp bay aldap ketesi sen dölüp suyumdum hacamır sörüp sezim güçöndü dağı bir gün öttü sensiz yoktun öttü sağıntı cüdöttü sen dölüp suyumdu hacamır sörüp sezim güçöndü dağı bir gün öttü sensiz yoktun öttü sağıntı cüdöttü. Азаматтар, талантты Азим, чыгармачылыкта негизи кимдерди баалайсың? Эгерде сага мүмкүнчүлүк болсо, кыялыңда ким менен дуэт аткармаксың? Эгер менде мүмкүнчүлүк болсо буйруса болот, ал мен буйруса болот деп эле ишенем агачы. Максат деп койгон да. Максат. Мен болсо буйрусам кыргыз өзүдүн ырчыларынан Мирбек Атабеков айгебиз менен, анан болсо Руслан Асанхан менен дуэт ырдайм деп кыялданам да. Ошо. Мирбек Атабеков деп айтып калдык, анда анын чыгармаларынан деле билсең керек. Ооба. Көп узабай эле Мирбек Атабековдун ырларынан аткарбайлы. Анда эмесе Мирбек Атабеков экебиздин Күндөр жаңырат анын чыгармасын аткарып берели. Күндөр жаңырат күнүсүз бир сагында күтүп зарыган көргөндө көздөр чагылар сүртүп барыштан сүйүп алыстан сүрөктүн кара жалынан ойлоо жарышкан курчап алышкан асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдай жаркырап аздан калган. Биздин убактыбыз дагы аягына келгени калды. Акыркы суроолорубуздун бири болсун, алдыда кандай план максаттар бар? Ошол тууралуу беришиңиз. Алдыда буйруса максаттар көп. Эртең күнү буйруса эртең бир ырга голос жаздырган барам. Ошолорду анан кавер кылып чыгарам. Буйруса көп деген Сыр болбосо кимдин ыры? Мен ойлоп атам азыр ушул себелепти чыгарам деп ойлоп атам. Эртең барып дагы көрөбүз. Буйруса алдыда көптөгөн жакшы чыгармаларды аткарам. Каверлерди тартып, может клип. Анан TikTok'тагы деле. Дагы TikTok. Негизи эле мен аябай эле сени көрүп сүйүнүп атам да. Ушундай алдыга умтулуп, жакшы бир максаттарды койгонуңачы. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелип калган адамдар көбүнчө депрессияга түшүп, көпчүлүктөн качып, өзү менен өзү болуп кетет го. Ошондой адамдарга сен кандай кеңеш берет элең? Эмнелерди айтат элең? Андай адамдарга мен даже билбейм, мен анткени өзүм андай эмесмин да. Мен өзүмдүн дайыма эле билбейм, дайыма эле шайыр жүргөн болом. Уйкум келбесе эле болду мен деген настроением жок болуп калбайт. Эң негизгиси уйку, э? Эң негизгиси уйкум келгенде андан кийин настроением түшкөндөй болуп баштайм да. Ага чейин маанайым дайыма жакшы болот. Азыр аябай эле баягы
Сүйдүмкан, сиз менен жакындан таанышкым келет деген мырзалар дагы көбөйүп калган болуш керек. Андайлар да жок эмес, бар. Бирок эми баарына жооп макул деп баары менен сүйлөшүп отура бербейм да. Негизи элечи, андай көп. Негизи чын эле айтыш керек. Мен менен мурда өзүм көзүмдөн уялып көп жактарга аралашпайт болчумун да. Азыр болсо уже эчтегенен уялбай калдым чын. Эң сонун Сүйдүмкан, Манас, биздин каналды сыйлап, бизге келип бергениңерге чоң рахмат. Сонун эфир болду деп ишенем. Анан алдыда эркин микрофон сизге. Сиздерге да ушул чакырганыңыздарга чоң рахмат. Каналыңыздар өркүндөй берсин. Сиздерге иштериңиздерге ийгилик. Ушуну менен биздин бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнүн алдына ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Анан сөзсүз түрдө каналга катталганды унутпаңыздар. Бүгүнкү көрсөтүү сиздерге жагат деген ишеничтебиз. Кийинки көрсөтүүгө чейин кош.